Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейла Шор кызы тааныштырам. Мыйзамсыз жүк ташууга колдонулган унаа мамлекеттин эсебине өттү. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда, Баткен облусунун аймагында кыргыз жаранынын башкаруусундагы унаанын жүк бөлүгүнөн 25 кап карниз үчүн пластик шакекчелер жана 5 кап карниз үчүн кармагычтар табылган. Кармалган товардын салмагы 500 килограммдан жогору болгон. Жүктө бажылыктар издөөдөн өткөндүгүн тастыктаган документтери болгон эмес. Бул факт боюнча материалдар мыйзам чегинде белгиленген тартипте кароо жана чечим чыгаруу үчүн Баткен райондук сотуна жөнөтүлүп, райондук соттун 1-марттагы чечими менен унаа мамлекеттин эсебине өткөрүлдү. Баткенде алдамчылык беренеси менен айыпталып жаткан жаран кармалды. Баткендик жарандарды телефон аркылуу алдап акча алган Чүй облусунун Беловодский айылынын 20 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кармалган жаран Баткен районунун Самаркандек айылынын 50 жаштагы тургунунун 15 жаштагы уулуна телефон чалып, ага жездеси экенин, ал авто кырсыкка кабылганын айтып, 120 000 сом акча керек экенин айткан. Жабырлануучу ага айткан суммасын которгон. Жабырлануучу 9 мартта шектүүнүн үстүнөн милицияга арыз менен кайрылган. Шектүү ушул жылдын 5 мартында Лейлек районунун Кулунду айылынын 37 жаштагы тургунуна телефон аркылуу байланышып, анын уулу авто унаасы менен бирөөнү сүзүп алганын, алар келишип алгандыктан тезинен 50 000 сом которушун айткан. Жабырлануучу акчаны которгондон кийин алданып калганын билип, милицияга кайрылган. Бул фактылар Баткен жана Лейлек райондук милициясында кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Учурда тергөө иштери уланууда. Үч коргондо 228 000 сомдук мүлктү уурдагандар кармалды. Кызыл Кая шаарынын 42 жаштагы тургунунун Үч коргон айыл аймагындагы товар сактаган кампасынан 228 000 сомдук сатуучу буюмдарынын уурдоого шектелип, Ош облусунун 54, 59 жана 68 жаштагы тургундары кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Жогорудагы факт Үч коргон айылдык милициясында кылмыштардын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин уурулук беренеси менен катталган. Учурда уурдалган буюмдар жабырлануучуга кайтарылып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Коңшу өлкөгө өтүп кеткен малдар кайтарылды. Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын милиция кызматкерлери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кыргыз тарап Тажик тарапка кирип кеткен малдарын кайтарып алды. Бул тууралуу Салам медиага облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Баткен районунун Кызылбел айылынын Айдаровдун 3 баш үйү, ал эми Саидовдун 2 баш бодомалы кароосуз жүрүп, таладан Ганжак участкасы менен чектешкен Тажик Республикасынын Исфара районунун Гулистан айылына үстүбүздөгү жылдын 26 март күнү кирип кеткен. Карабак айылдык милиция бөлүмчөсү менен Сагдии облусунун Исфара райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлери сүйлөшүүлөрүнүн негизинде 2023 жылдын 28 март күнү кыргыз тараптын Тажик тарапка өтүп кеткен 5 баш модомалы кайтарылып, өз ээлерине тапшырылды. Эми кеңири баянга орун берели. Баткен шаарында Самаркандек, Актатыр, Аксай айылдарынан жергиликтүү парламентке талапкерлер окутуулардан өтүп жатат. Темага кененирээк кабарчыбыз Сабира Бакирбек кызы токтолот. Үстүбүздөгү жылдын 9 апрелинде Баткен районунун Самаркандек, Аксай, Актатыр айыл аймактарынын жергиликтүү кеңешине шайлоо өтөт. Ага карата бүгүн 28 мартта Баткен шаарында талапкерлер катышкан окутуу болуп өттү. Максаты ушул кандидаттар үгүт иштеринде өздөрүнүн милдеттерин, мөөнөттөрүн кайсы учурга чейин үгүт иштерин жүргүзсө болот, үгүт иштеринин түрлөрү кантип жүргүзүү керек, ошол добуштарды кантип эл менен байланышып, элге өзлөрүнүн программаларын кантип кандай тартипте айтыш керек, программаларын кандай даярдашты, ошолор жөнүндө элге кенен маалымат берүү менен бирге элдин добушун алуу. Бул ирет депутаттарды шайлоо электрондук форматта болот. Ал эми бул окутууда талапкерлер үчүн шилтеме түзүлгөн.
Ал шилтеме менен талапкерлер суроолорун узатып, ошол эле шилтеме менен жооп ала алышат. Google аркылуу сурамжылоо даярдап баштадык. Шилтемесин ар бир кандидатка, ар бир катышуучуга таратабыз. Шилтеме аркылуу келгенде басат, атын жазат, телефон жазат, кайсы кеңешке аттандыкан жазат, кайсы аймактан экенин жазат. Анан 3 суроого гана жооп берет. Шайлоого катышууга эмне себеп болду? Шайлоого каттууда кандай кыйынчылыктар болду? Анан эң негизгиси кандай суроолоруңуз бар? Ак сайда бул суроолорду бергенден кийин биз буларды АШК же БШК мүчөлөрү менен байланышып, алардан толук маалымат алып бердирип, ушундай жерден кайра өздөрү кайра келип жооп албаса болот турган жатабыз. Чек ара аймактарында өтүп жаткан шайлоого 3 айыл өкмөттөн 97 талапкер катталган болсо, анын 33-ü айымдар. 24 мартта ошол баары арыз, каттоо бериш токтотулду. Бул шайлоо мурдакы шайлоолордон айырмаланышы башка жакта миграцияда же башка шаарларда жүргөн биздин шайлоочуларыбызга ошондо мүмкүнчүлүк берилди, электрондук добуш берүү деген. Учурда аймактарда шайлоого карата даярдыктар жүрүүдө. Белгилей кетсек, жергиликтүү кеңештерге шайлоо өлкө башчы Садыр Жапаровдун Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндөгү жарлыгынын негизинде өтөт. Сабира Бакирбек кызы, Гүлбарчын Амирова, Салам Медиа, Баткен. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.